Мгм. Саламатсыздарбы? Келиңиздер түз эфирге. Биз сиздер менен бүгүн кайрадан түз эфирде разборлорду жасайбыз да, коштуп баштаңыздар. Биз сиздер менен мына 3 күндөн бери разборлорду жасап жатабыз. Сиздерге кичине болсо дагы түшүнүктүү болду деп ишенем да. Келиңиздер, анда дароо разбор деп жазыңыздар. Разбор эмне экенин билбеген болсоңуздар, комментарийге разбор жөнүндө маалымат берип коюңузчу деп жазган болсоңуздар, мен сиздерге кошумча маалымат берем. Анда давайте келиңиздер, жазыңыздар, разбор деп жазыңыздар, дароо практикага өтөлү. 2 күндөн бери тааныштык деп ишенем да. Мен Кыргызстандагы кыргыз тилинде психологияны ушунчалык изилдеп, практикалык психологияны изилдеп келе жаткан айыммын. 5 жылдан бери окуп келем. Бул мен ойлойм, бул менин психология жаатында бир карьерамдын башталышы деп гана. Азыркы учурда илимий деңгээлде дагы изилдеп жатам. Аябай сонун ачылыштар мага аябай кызыктуу болуп атат. Менин бул жогорку билимим мен үчүн аябай мындай осознанно тандаган, жүрөгүмдөн чыккан тандаган билимим болду деп айта алам. Себеби дегенде психология бул өзүбүз жөнүндө илим болгондуктан өзүбүздү издөө, өзүбүздү таануу бул өтө кызыктуу билим экен да. Ошон үчүн сиздерге да сунуштайм, өзүңүздөрдү изилдеп, изденип, биз канчалык билим деген эмне бул? Бил деген сөз да. Канчалык көп нерсени билген сайын ошончолук жашообуз дагы оңой болот экен. Давайте разбор деп жазыңыздар. Жана сиздерге бир нерсени эскертип кетейин. Эгерде сиздер түз эфирге чыксаңыздар, разбор алгандан кийин да боюңуздарды тапкан болсом, анан түз эфирде өчүрүп кой десеңиздер, анда өчүргөнгө болбойт. Эгерде разбор деп жазып сиздерге звонок барган болсо, анда дароо отмена кылып койсоңуздар болот. Эгерде жок, мен элдин астына чыкканга макулмун, мен аркылуу башкалар да келгенине макулмун дей турган болсоңуздар, да, пожалуйста, анда чыгып өзүңүздөргө разбор ала берсеңиздер болот. Разборлор акысыз да. Давайте кеттик. Так, Динара айым, давайте чыгыңыздар, Динара айым. Давайте түз эфирге кошулуңуз, Динара айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Каяктан чыгып атасыз? Кандай запрос менен чыгып атасыз? атым Динара, Оштон. Кандай запрос менен чыгып атасыз? Запросуңуз кандай? Жан дүйнөмүн тынчтыгын табуу. Жан дүйнөңүз кандай, абалыңыз кандай болуп атат? Мен ата-энем коюп алып жаттым. Причинасын уже билесиз, э? Канча жыл болду ата-энеңизди коюп алганыңызга? 5 жыл. 6 жыл почти. Экөө тең бир учурда кетиштиби? Ооба. Алар канча жашта эле? Атам 60, апам 58. Өзүңүз менен кандай практикаларды иштедиңиз? Мен биздин немелерибизге катыштым. Ушу ата-эненин немесине келгенде эле ондон нары кете албадым да. Ата-энени коюп берүүгө келгенде эле ошондон нарыгына өтө албадым эле. Ошол жака барып эле такала бересиз, э? Хорошо. Ата-энени коюп бербегениңиздин кандай выгодасы бар сиз үчүн? Кандай вторичная выгода деп коет, кандайдыр бир биздин выгода болгондо биз коюп бере албайбыз. Боль бар болот по-любому. Вот выгодаңыз эмне үчүн? Эмнеси менен выгодно сизге ата-энени коюп бербеген? Билбейм, ушу болсо, жанымда болсо мынчет эле Балдарыңыз барбы? Бар. Үй бүлөңүз бар, э?
Билем бар. Мгм. Жашооңуздагы максаттарыңыз кандай? Жашоодо максатым ушу балдарымды акыл эстүү болуп эрежеге жеткизүү, алардын келечегин ойлоо. Дагы. Прям сиздин жүрөгүңүздөгү максатыңызды айтыңызчы. Кандай жүрөгүңүздөн чыккан максатыңыз дагы? Мисалы ата энеңизди кой бердик дейли, жан дүйнөңүздүн тынчтыгын таптыңыз дейли. Сиз андан эмне аласыз? Өзүмчө бир ишти баштап, ошол бизнес аркылуу саякаттарга баруу, балдарым менен чогуу эс алууларга чыгуу. Балдарыңыз менен чогуу да, көбүрөөк балдарга фокус коюп атасыз да? Хорошо. Өзүңүз эмне аласыз? Бизнес ачтыңыз, ата энеңизди кой бердиңиз, капачылык тааныштан арылдыңыз. Ошондо сиз өзүңүз, жеке сиз өзүңүз эмне аласыз? Жан дүйнөм Сиздин жашооңузда тынчтанат. эмне өзгөрөт? Сиздин жашооңузда эмне өзгөрөт? Жан дүйнөңүз тынчтанат дагы. Өзүмчө жакшы жашоого умтулам. Максат жазасызбы? Максат жазам. Максаттарыңыз оңой эле аткарылып атабы? Максаттарым жок. Оңой аткарылбайт, Даже эгерде менин курстарымда окуган болсоңуз, анда даже билесиз да причинасын эмне үчүн аткарылбай жатканын, туурабы? Хорошо. Мындай да, биздин психикабызга бул чын гана практика. Мен сизди чындап келгенде ал жака эч кандай түртөм деген чечимим жок. Мен эч ким эмесмин да, мен деле сизге окшогон адаммын. Психикага ушундай тапшырма бериш керек да. Хорошо, сиз кой берген жоксуз ата энеңизди. Кой берген жоксуз. Сиздин жашооңуз полностью провал деп коет го. Полностью нарушениялар толо болду. Ооруп атасыз. Балдарыңыз ооруп атат. Прям полный мындай да. Кудай сизге кандайдыр бир жол менен мүмкүнчүлүк берет да. Эгерде кой бере албасаң, мына мен сага мүмкүнчүлүк берейин. Азаткан Жусуповага бар, мен сага себепкер кылайын. Барып бул жакта үн сиздерге угулбай эле турабы? Угултат андан санда. Анан эсеч болот. А, деп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Эгерде сиз такыр эле кой бербей эле, болбой эле ушинте берген болсоңуз, анан еще катуураак болдорду берет да. Андан да катуураак болдордучу. Ошондо анан осознанность келет да. Мисалы менин жашоомдо эмне болгон? Менин атам өтүп кетти. Атам өтүп кетердин алдында мен биринчиден карыз болдум, -2 миллион. Анан атам өтүп кетти. Анан кой бере алган жокмун. Тиги карыз болгонума дагы аябай катуу стресс болдум. Мен дагы мындайчасына ушунчалык тиги дүйнөгө кетким келди да. Ушундай учур болгондо аябай катуу депрессия болуп. Анан ушул методикага келип калдым. Көрсө жаратканыма кандайдыр бир жол көрсөткөн экен да. Давай ушул куралдын жардамы менен чыксаң болот деп. Бирок мен разбор жасап аттым, өзүм менен иштеп аттым, түшүнүп аттым методиканы. Бирок дагы деле ички дүйнөмдөн кой бере алган жокмун, жан дүйнөмдөнчү. Анан акырында мага эмне берди? Мага тиги дүйнөгө кете турган оор берди. Бир бутум мындайча айтканда тиги дүйнөдө, бир бутум бул дүйнөдө болду. Мен ошондо анан көрсөм, мен оюмдун бардыгын атамдын жашоосуна, оорусуна, кредитке, минуска бүт коюп алып эле өзүмө берген Кудайдын жашоосун такыр баалабай калыптырмын. Мага ошондо анан көзүм ачылды да. Ошондо келди мага осознанность. Кудайым, биринчи да жертва болдум, ыйладым, сыктадым, балдарым эрте калып калат экен, мен өлүп калып турбаймынбы деген аябай боль болду. Биринчи жертва болуна түштүм. Анан бир 3 күндөй жаттым, бирок колумда инструмент болгон үчүн мага бир жумадан кийин уже осознанность келип баштады, түшүнүк келип баштады да. Мага бул ооруну Кудайым мага эмне үчүн берип атат? Эмне үчүн именно мен ооруп калдым? Балдарым кичинекей, жумуштарым толтура, көп нерсем аткарылган жок деп туруп, анан
ошондо анан көрсө менин кредит алып кетишкен абалым деле эң сонун бактылуу жашоо экен. Менин ата энемдин өтүп кеткени деле ал менин жашоом эмес, ал ата энемдин жашоосу экенин түшүндүм. Жашоомдо да жолдошум мени баалабайт эле, ал деле ал эчтеке эмес экен. Көрсө дүйнөдөгү эң баалуу бул мен өзүм турбаймынбы деп мага ошондон кийин түшүнүп келип, ошондон мен баардыгын кабыл алдым, кое бере алдым да. Вот сиз ушундай сыноого даярсызбы, эгерде ата энеңиз кое бербейм десеңиз? Эгерде ушундай сыноого даярмын десеңиз, андай сыноо дагы келет сизге. Эгерде мен жок, ата энемди мен баары бир кое бербейм, мен сыноого даярмын десеңиз, да, пожалуйста. Дальше кое бербеңиз, дальше жата бериңиз. Силер мага ушинткен жоксуңар, тигинтип өкүнүч болгон сайын каяка кетесиз? Аркага кетесиз. Аркага кеткенде уже акчадан аркага кетесиз, мамиледен аркага кетесиз, ден соолуктан аркага кетип баштайсыз. Себеби ошол көйгөйлөр аркылуу биз кимге? Ата энебизге жакындай беребиз. Даярсызбы ушундай көйгөйлүү жашоого? Жок, менде уже ошо сиз айткандай башталды. Менде деле ошондой бир жерлерим ооруп, проблемалар болуп. Да, башталмак тушум башталат. Ошон үчүн бул жерде бир гана мен эмес. Заткан Юсупович сиз үчүн чечим кабыл ала албайт. Бир гана сиз чечим кабыл аласыз. Же мен чындыгында ата энемди кое берем, же ата энемди кое берип алдыга карай максаттарыма карай жашайм, өзүмдүн бактылуулугум үчүн, саякаттаганым үчүн. Мен жанатан бери сиз андан эмне аласыз десем, ушул суроого так жооп бере алган жоксуз. Сиз кайра эле бойлду айтып атасыз. Демек сиз өзүңүздө фокусуңуз жок. Абсолютно сиздин жашооңузда өзүңүз жоксуз. Сиздин жашооңузда сиздин ата энеңиз бар, сиздин үй бүлөңүз бар, балдарыңыз бар. Башка эч ким жок. Азыр мен жолдошумду кыймылдап коеюнчу. Түшүндүңүзбү? Эми мындан ары чечимди сиз кабыл аласыз. Жакшылап ойлонуп көрүңүз. Чечим бир гана сиздин колуңузда. Түшүндүңүзбү? Ооба. Мен сизге мисал катары айтып бердим, Ооба. Рахмат сизге. Рахмат. Жакшылыгыңыз. Да, биз кандай гана билимдерди албайлы да, кандай гана сабактарды окубайлы, вот ошол өзүбүздүн максаттарыбыз үчүн жана өзүбүздүн жашообуз үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө албасак, туура биз сиздерге куралды беребиз. Бирок сиздер өзүңүздөргө жоопкерчиликти албай келсеңиздер, мен муну дайыма айтам. Анда эчтеке өзгөрбөйт сизде. Да, өзгөрүшү мүмкүн, конечно, себеп разбор болгондо трансформация болосуздар, полиде кандайдыр бир трансформация болот да, но все равно чечимди сиз лично өзүңүз кабыл аласыз. Все, мен чечтим, мен түшүндүм. Мен кое берейин деп кабыл алышыбыз керек. Хорошо? Давайте дагы разбор деп жазыңыздар. Жана сурооңуздарды дагы жазсаңыздар болот. Мен арасында жооп берип кете берем. Так. Так. Жаркынай Ажалиева дейт. Жаркынай Ажалиева жаздыңыз беле разбор деп. Жаркынай Ажалиева чыгыңыз. Сурооңуздарды жазыңыздар, комментарийге калтырсаңыздар болот. Бизде бүгүн сиздер менен реалити разборлордун 3-чү күнү. Так, Жаркынайым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Каттан чыгып атасыз? Мен эме Кочкордон телефон мындай эле буралып атат, бери көрсө карата албай атам да. Азыр. Мындай айланган стрелканы бассаңыз болот. Айланган нема жерде атайм? Аз потребен. Чекитем депаттым аябай. Жакшы. Да, саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы? Кандай максатыңыз бар разбор боюнча? Кечеден бери сизге чыга албайм. Разбор боюнча, мисалы үчүн разбор
не сизге суроо беришим керек беле? Siz bizde okugan emессиз, биринчи жолу чыгып атасыз, Ооба, биринчи жолу чыгып аткам да. Ошо мени да разборго неме түшүндүрүп бериңизчи, разбор кылып бериңизчи деп, ошо разбор эмне экенин деп аябай хорошо. кызыктым. Биринчи июлда туулгандар кандай өтөт? Мен цифра боюнча талдап бере албайм сиздерге. Мен цифровой психолог эмесмин. Разбор деген бул, мисалы, сиздин азыркы учурда жашооңузда түрдүү максаттарыңыз бар, же түрдүү көйгөйүңүз бар, же бир нерсе өзүңүз алыңыз жетпей жатат. Мындайча айтканда, өзүңүздүн алдыңызга койгон максаттарыңызга жете албай жатасыз. Же карыз болуп атасыз, карыздан чыга албай жатасыз, же бир жумуш кыласыз, же такырууң келбейт да. Же балдарыңыз менен мамилеңиз жакшы болбой жатышы мүмкүн, сиз каалагандай, же сизди башкалар түшүнбөй жатышы мүмкүн, же сиз өзүңүз түшүнбөй жатышыңыз мүмкүн да. Мындайча айтканда, биздин жашообуздагы бүт максаттарыбыз, мисалы, биз күндө максат менен жашайбыз да. И ошого эмне тоскоол болуп атканын биз дал ушул өзүбүздүн подсознаниядағы программалардын жардамы менен тапсак болот да. Мисалы, азыр сиздин алдыңыздагы айымдын чыкканын көрдүңүз да? Мисалы, ал айым башка суроо менен чыгышы мүмкүн да. Башка суроо менен эмне деп чыгышы мүмкүн? Мен ушинтип иштейм, бирок постоянно карыз боло берем. Эмне үчүн? Мен себебин билбей атам. Бирок мен карыздан чыгып, мындай эркин акчага чыккым келет деши мүмкүн да. Дегенде мен келиңиз, анда кандай ситуация болгон, эмне болгон деп туруп, анан кийин эмне деп айтам? Бул айым менде окуган үчүн себебин билет да өзү. Мен айтам, качантан бери карызсыз, анын себеби эмнеден болушу мүмкүн деп издеп келип туруп, ата энеңизди кой бере албай жатыптырсыз. Эгерде ата энеңизди кой бермесеңиз, биз эмне кыларбыз? Өкүнө беребиз, ыйлай беребиз, жашаса болмок, тигинсе болмок деп энергиябыздын бардыгын ата энебизге кетиребиз дагы. И энергиябызды минуска түшүрөбүз. Биз канчалык негатив ойлор да, жаман ойлордун бардыгы биздин энергияны ала берет дагы. И акчабыз минуска кетет, ден соолугубуз минуска кетет. Мамилебизден келишпестиктер болуп баштайт, агрессия, злость, бири бирибиз менен урушуп баштайбыз. Балдарыбызды кабыл ала албай баштайбыз, бирок өзүбүзгө эмне болуп атканын өзүбүз түшүнбөйбүз да. Мен эмне болуп атам депчи көрсө, мен кайсы бир учурдан ата энем өтүп кеткен үчүн, мага больно болгон үчүн мен ошол болдо дагы деле ошол жакта калып калыпмын деп табабыз дагы. Анан ошол причинаны тапкандан кийин эми практиканын жардамы менен же разбор деген мында да терең разборлор болот. И ошол разбордун жардамы менен иштесе болот. Вот ушуну разбор деп коет. Разбор дегенче талдап чыгасыз. Мен сиздин да, сиз бир максатыңызды айтсаңыз, мен ал максатыңызды талдап чыгам. Ошол максатка оңой жетиш. Ата энеме деле суроо берейинби? Ата энеме деле эч кандай немем деле жок, эч мындай таарыныш деп атпайбы, кой бере албай атам деп атпайбы, андай деле жок. Менин деле мамам 2016 каза болуп калган да, анан кийин эч кандай эчтекем деле мындай ыраазы элемин да, иши кылсачы, эч ойлонбойм деле. Анан кийин чоң кызым 16 жашта да, өзүм 37ге чыктым кече эле мурда мен. Анан кийин ошол кызым эле өзүнчө эле мага мындай эме бербейт да, мындай жаман көрүп эле же чоң апасы бакканга ышылса, сен мени кече СМС жазыптыр, толтурат деги эме деп, сен мени балам деп көрбө, бала катары мени көрбөй эле кой деп ушундай страшный СМС жазыптыр да. Анан кийин имейл деп койм, анан мени блокко тыгып коюптур. Ошондон бери блоктом бир. Кызыңыз каякта? Ким менен жашайт? Сиз менен жашабайбы? Мен жашайм, бабушкасы баккан, ошо мен Кочкордо жашайм, ал эмеде Ат башта жашайт да. Анан кийин 9-ту бүтүп, чоң жакшы окуйт өзү. Кызыңыз азыр деле чоң энеси менен чогуу турабы? Ооба, чогуу эле турат, чогуу эле турган. Анан кийин чогуу эле турат, бирок мындай көп байланышпайсыздар да. Жок, мен барганда жашынака сүйлөшөбүз, жашынакай эле сүйлөшүп эле эметебиз, сүйлөшчү эле жүрчүбүз, жашынакай эле сүйлөшөбүз. Барганда жашынакай эле мамасы экенин эле билет да, мындай обычный эле балдар делечи. Анан кийин өзүнчө эле мындай ошол жашында билгенсиз. Ал кичинекейинде эле төрөлгөн деле алган. Аркасынан мен дагы бир уда төрөдүм да. Анан ал кызым мага, анын характери совсем башка. Аябай ал жакшы, таптакыр башка да. Анан уда эле төрөгөм да 2011 экинчи кызым. Сиздин оюңуз боюнча эмне болот деп ойлойсуз? Ал деген менин оюм боюнча жөн эле мага
önce высокомерный боло берет да мындай тиги эмелерин бабушкалары мисалы үчүн менин кайынсиңдим анын эжеси болот да, эжелерине аларды аябай жакшы мамиле жасайт да, мындай кадимки элечи мага келгенде эле өзгөрүп кетет да 180 градускачы. Сиз кандай жол менен чыгам деп ойлойсуз ушул нерсени келечегиңизде? Мисалы эртең баары чоң энеси бул дүйнөдөн кетет, Ошону жакшылык айтпайсың. болот, жанагындай турмушка чыгат, балалуу болот. Ошол учурда сиз катышасыз да, туурабы? Ооба. Кантип өзүңүзгө жардам берем деп ойлойсуз? Мен эми өзүнө жараша эле акырын эле карап турам, өтө деле мындай. Ал бир нерсени сүйлөй атса, мен да эми баягы да мындай эмем да эмоциямды кармай албайм да. Мен эле кыйкырыйм да эне болгондон кийинчи. Эми андай болсо мындай кылам да, эмне кылайын деп элечи, бирдемке болсочу анан кийин деп кыйкырыйм да негизичи. Анан кийин ошону басканга аракет кылам. Анан эми дагы мен 16-га чыкты кечээ 27-августта. Анан кийин макул деп тиги азырын эми мындан кийин эмне кылып кырдаалдан чыгам? Унчукпай эле коеюн да, эчтеке дебей эле өзүнө жараша эле унчукпай эле. Такыр катташпай ушу менен блоктон чыкпай калсаңызчы? Блоктон чыкпай калсам, эчтеке деп эле блоктон чыкпай койсом эмне кылмайлым? Мен блокко деле чыккан жокмун, жөн унчукпай эле Блокко койдум. салганда кандай сезимдер пайда болду сизде? Блокко салганда бул эмне минтип калды деп бир күн кечке ойлондум. Анан кайненеме айттым, чалдым. Кайненемечи, эртеси күнү чалдым. Анан сразу билип турду эмне чалат депчи. Анан эртеси күнү ушундай деп СМСтерин отправить эттим. Анан айтам деди. Айтканда деле болду уже эми поздно да уже кайнем ал эмне кылып атат. Ал 61 жашта, 60 жашта. Хорошо, сиздин өзүңүздүн оюңуз эмне, кантип кызыңызга өзүңүз кантип жардам бере алам деп ойлойсуз? Психолог жок, хорошо. Барган жоксуз, өзүңүзгө өзүңүз. Өзүмө жардам бергенде мен унчукпай эле жардам бергенде жакшы эле сүйлөгөнгө, дагы жакшынакай эле сүйлөгөнгө аракет кылам. Жакшы дагы деле антпей болом, тиңдей мындай деп дагы сүйлөп көрөм. Анан дагы эмне болот, эми дагы ал да эртеңки күнү окууну бүтөт, 11 бүтөт, шаарга чыгат, дагы көрөбүз да. Хорошо. Вот именно ушул эң кыйын жашоодо. Чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгон балдардын жашоосу көбүрөөк кыйналышат алар. Эмнеге? Мен дагы чоң ата чоң эненин колунда чоңойгон баламын. Бирок мен ата энемдин колуна 8 жашымда келгем. Бирок 4 жашымдан баштап чогуу эле жашагам. Бир үйгө чогуу эле жашаганбыз бир үйдө, бирок мен чоң ата чоң энемдин кызы болгом. Төрөлгөндөн баштап эле 6 айдан баштап чоң ата чоң энеме жакын болгон үчүн мен ата энемди мындай жакын адам катары кабыл алган эмесмин. Мындай ата эне деп эле кабыл алгам, бирок мындай прям мондай эне баладай жакын болгон. Мындай бирөөнүн эле үйүнө келгендей сезимдер менен жашап жүргөмүн. И ошол сезим менен өмүр бою эле жашагам. Кийин чоңойгондо бир туугандарым төрөлүп, мен наоборот бир туугандарыма жакыныраак болуп чоңойдум. Анан чоңойдум, мектепти бүттүм. Анан өзүмдүн жашоом башталды. Турмушка чыктым, үй бүлө курдум, балалуу болдум. Менде проблема ошондо башталды. Ага чейин бойдок кезимде окуудан кыйналдым да, иштеп жүрүп окудум. Окууга өткөргөн жок ата энем. Колдошкон жок, то есть мындай мен каалаган окууну окутушкан жок. Заочный эле окутуп коюшту. Анда обида пайда болдубу? Турмушка кеч чыктым. Анда дагы обида да. Анан балдарды түрөгөндө апам балдарымды багып берди. Мен ойлогом, аябай жардам берип атат деп. Көрсө жардам эмес. Ата энем мага бере албаган сүйүүсүн менин балдарыма берген экен да. Элестетиңиз. Эми азыр ошол ата энем багып берген балам менен менин жашоомдо көйгөй болуп атат. Ошол эле нерсе кайра уланып атат да. Менин жашоомдо кандай проблема болду? Мамилемде проблема болду, жолдошум менен келишкен жокпуз. Сиз менен бүгүн кандай келишпесе, кызыңыз эртең жолдошу менен да ошондой келишпеши мүмкүн да. Балдарым менен келише алган жокмун, балдарымды кабыл ала албайм, раздражать этем, жакшы көрөйүн дейм, мындай үйгө токтобойм, только иштейм, жанталашам, сырттан эле бир нерсени издеп жүрө бердим да. Вот ошон үчүн мен ушул психологияга келгенде окугандан көрсө эң кыйын жашоо бул чоң ата чоң энеси, то есть апасынан, атасынан алыс чоңойгон баланын жашоосунда
көп көйбөй болорун түшүндүм. Эми ушул бойдон эгерде сиз таштап койсоңуз, эртең кызыңыз чоңойот, бул претензиясы азайбайт, только көбөйөт. Эмнеге? Анткени сиз деген энесиз. Эне болгондон кийин сиздин жүрөгүңүздө баягы төрөп туруп эле баланы таштап кетиш сизге оңой болгон эмес. Ошол учурларыңызды эстеңиз, кандай сиз үчүн оор күндай аябай жүрөгүңүздөн оор күн болгон, по-любому. Ыйлагансыз, балким берип койгонуңуз үчүн турап, жөн эле кой берип койгон эмессиз да, сиздин жүрөгүңүздө кандайдыр бир бойлук калган. Хорошо. Вот именно ошол боль анан бүгүнкү күндө биздин балдарыбыздын жашоосуна таасирин тийгизип келе берет дагы. Анан эртең биздин балдарыбыз ошол биздин эненин бойлун көтөрүп алып, анан өздөрүнүн жашоосуна алып кетет дагы. И ошол боль менен жашай беришет. Билбейт бала, бул апасынын боль экенин, ал эмне деген боль болушу мүмкүн? Бул апанын күнөөлүү сезими болушу мүмкүн, апанын сагынычы болушу мүмкүн, апанын балдарына берилбей калган мээрими болушу мүмкүн, сүйүүсү болушу мүмкүн да. Вот именно ошол энеден ала турган нерселерди албай калганда, анан бала эртең чоңойот дагы, жашоосунда эненин сүйүүсү менен мээримин сырттан, акчадан, күйөөсүнөн, кайын журтунан жана башка жактардан издей беришет. Бирок бул дүйнөдөгү эненин сүйүүсүн энеден башка эч ким бере албайт. Чоң ата да бербейт, чоң эне да бербейт, акчадан да таппайбыз, күйөөдөн дагы таппайбыз, жумуштан, укмуш, карьерадан да таппайбыз. Бир гана энеден табабыз. Ошон үчүн биз эненин сүйүүсүн башка жактан издеген учурда биз жашоодон көбүнчө боль ала беребиз. Акча менен иштесең, же карыз болосуң, же бирөө алдап кетет. Мамиле курсаң, жолдошуң сага больно кыла бериши мүмкүн да. Жумушта иштесең, больно боло бериши мүмкүн. Мындайча айтканда, постоянно жан дүйнөбүздө кандайдыр бир бизге керектүү нерсени таппагандай боло беребиз. Бул эненин сүйүүсү. Биздин издегенибиз бул эненин сүйүүсү. Ошон үчүн биз балдарга убагында бере албай калдыкпы? Ну, хотя бы психологиянын жардамы менен бергенге аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде, балдарыбыз ал биринчиден тиги дүйнөдөн издебеш үчүн, тиги сырткы жашоосунан издебеш үчүн да, боль албаш үчүн и так, мен айтайын дегеним, биздин күнөөлүү сезимдер менен бала жашабаш үчүн бизге бул керектүү нерсе. Анан мен айтайын дегеним, туура биз убагында бере албай калган, мисалы мен балама 2 жыл сүйүү бере алган жокмунбу? Мен ошол 2 жыл бере албаган сүйүүмдү эми 20 жыл, жок эле дегенде 10 жыл иштейм. Себеби дегенде мен энергетикалык деңгээлде, сезим деңгээлинде берем азыр. Кудайга шүгүр кылам, балам менен аябай жакшы мамилем оңолуп келе жатат. Бул менен мен эми өмүр бою иштейм. Ошон үчүн эненин сүйүүсүн эне өзү гана бериш керек. Чоң ата, чоң эне менден жакшы багат дейбиз. Да, андан ал менен спорт этпейм, бирок эненин жүрөгүндөгү сүйүүсүн эч ким бере албайт. Ал менен биз жок, болбойт деп койсок, мейли макул боло берем десек, ал чечилбейт бул нерсе. Ал үчүн биз ушундай методикалар менен иштеп турушубуз керек өзүбүз менен. Жанагы толбой калган нерсени толтурушубуз керек. Бул өтө өзүбүз менен терең иштөө керек. Албетте бул жерде бизге практика, разбор менен иштөө керек. Менде дагы ошол эле бала боюнча соттон талашып жатабыз дейт. Күйөөм өтүп кетип, менден жок, бербеймин, берсем өлүп калам деп кайненем ошентип жатат. Сизге айтарым, кайненеңиз эмне болсо аны өзү чечсин, бирок сиз бербеңиз. Эмне үчүн кайненеңиз антип атат? Анткени кайненеңиз өзүнүн өтүп кеткен баласын кой бере албай жатат дагы, анын ордуна сиздин балаңызды баласынын ордуна бала кылгысы келип атат.
Ни в коем случае эмне кылсаңыз дагы балаңызды өзүңүзгө алышыңыз керек. Себеби дегенде сиз азыр жеңилип балаңызды берип коесуз, бирок балаңыз өмүр бою сизге капа болуп жүрүп өтөт. Бербеңиз. Кайненеңизге эгерде бизде окуган болсоңуз, анда практика жасаңыз, такыр алыңыз жетпесе, разбор жасатыңыз. Эгерде балаңыздын келечегин ойлосоңуз, бул бойдон калтырып койбоңуз. Жок дегенде биздин талдоо чебери курсуна келип, ошол жактан иштеңиз. Өзүңүз менен иштейсиз, кайненеңиз менен иштейсиз, күйөөңүз менен иштейсиз, балаңыз менен иштейсиз. Толтура направление менен иштешиңиз керек. Ошондо анан балаңызды өзүңүздүн колуңузга алсаңыз болот. Иштөө керек бул жерде. Только иштөө керек. Билбейм, мен разбордон башка эмне жардам берет. Мен башка куралды билбейм. Просто билбейм. Башка методиканы даже билбейм. Мисалы, цифровая психология бар. Ал жакта сиздин балаңыз боюнча жардам бере албайт. Цифровая психология сиздин данныйыңызды айтып берет. Сиз кандай кылсаңыз ушундай болот деп айтып берет. Но трансформация кыла албайт. Мисалы, менин билген нерсем боюнча ошондой. Мисалы, мастер кит методикасын билем. Мастер китте деле андай нерсе жок. Эже сизден чыгып кеткем дейт. Жаркынай ла. Билбейм, эмнеге чыгып кеттиңиз? Уже все. Так, кайнен, сиз эмне кылышыңыз керек? Эгерде жанагы кызыңыз боюнча сүйлөшүп аткан болсоңуз, анда иштөөңүз керек. Кызыңыздын келечеги үчүн сиз азыртадан баштап иштөөңүз керек. Убагында бере албай, азыр 16 чыкты, 16 жылкы толбогон кызыңызда сүйүү бар, кызыңыз ачка. Ачка, ошон үчүн айтат, апа, мага сүйүү бербейсиңби деп. Сиз айтып атасыз, мен эмне берейин сага деп. Сиздин сүйүүңүз жетпей жатат кызга. Ошол сүйүүнү бер деп атат кызыңыз. Претензия кылганы, мага ачка берип, ачка отурам мен, тамак бербейсиңби апа, апалык сүйүүңдү бербейсиңби деп сизден сурап атат. Сиз мен эмне кылайын сага, эмнени берейин деп атасыз да. Беришиңиз керек. Эгерде бербесеңиз, эртең жашоосунда ачка ар кимден барып тамак сурап баштайт, мындайча айтканда. Тамак сураганда алар эмне берет? Эмне берсе деле тойбойт. Себеби сиздин сүйүүңүздү башкалардан ала албайт. Аны бир гана сизден алат. Ал үчүн сиз сабактарга келишиңиз керек, окушуңуз керек. Билбейм, башка жакта методика болсо башка жактан иштеңиз. Бирок мен башка методиканы билбейм. Канча методика окугам мен, бирок мындай методиканы мен эч жактан көргөн эмесмин. Давайте разбор. Так. Менин 6 балам бар, Кудайга шүгүр, бирок эмнегедир сөздөрүм көтөрө албайм, аябай эмоция калтырап, негизи жашоодо кантип сабырдуу боло алам дейт. 6 балаңыз болсо, шүгүр. Сөздөрүн көтөрө албаганыңыздын себеби сиздин өзүңүздүн боль бар. Ошол болуңузга эле алар келип туруп, мисалы биздин колубузду, мисалы мен азыр бул жерди монтуп бассам оорубайт, оорубайт. Эгерде ушул жерге тикенек кирип кетти дейин да, тикенек кирип кетти колума. Бассам оорутат. Себеби дегенде бул жакта тикенек бар, заноза, тикенек бар. Ошол болду баскан үчүн мен ооруй берет. Сиздин дагы душаңызда ошондой тикенек бар бир. Аны балдарыңыз келип сиздики басып атат, сизге больно боло берет. Басып атат, больно боло берет. Кеп балдарыңыздан эмес, ошол тикенек сиздики качан пайда болгон, эмнеден пайда болгон? Балким күнөөлүү сезим, балким дагы башка себептер болушу, окуялар болушу мүмкүн. Давайте разбор деп жазыңыздар, разборго чыгыңыздар. Түз эфирге чыккандар боюнча билесиздер, эгерде сиздердин болдоруңуздарды тапкан болсок, анда биз түз эфирде өчүрбөйбүз. Good boy 393 давайте чыгыңызчы. Мен туура эле чакырып атамбы? Так. Саламатсызбы? Ой, саламатсызбы? Бала эмесип жаттым эле кеч. Хорошо. Да, сүйлөй бериңиз. Мен эме күйөөгө чыксам, күйөөм ичет да. Бул экинчи күйөөм болгон үчүн же ажырашып кетүүнү, же калып кетүүнү эме
кала албай жатам да. Канчанчы күйөө? Экинчи. Ага. Биринчи күйөө менен жашаган эмеспи, жөн эле алып качып кайра келгем да. Ал жакта балаңыз бар. Жок. Мхм. Сиздин жолдошуңуз сиз турмушка чыккандан баштап ичип баштадыбы же ага чейин иччү экен? Ага чейин. Мурун ичип жүргөн экен, э? Мхм. Көбүнчө ичкен адамдар булардын өздөрүнүн аябай көп себептери болот. Бирок сиз дагы ал адамга жөн эле тийип калган жоксуз. Ал адам да сиздин дагы программаңызды көрсөтүп атат ал адам. Ал адамдын кандай өзүнүн блоктору болушу мүмкүн. Мисалы, эмоционалдык жактан аябай көп тыйылган, өзүнүн оюн ачык айта албайт. Анан ичкенде көбүнчө өзүнүн каалаганын сүйлөй алат. Мындай неме пайда болот да, ишеним пайда болот, мисалы да. Тыйылган адам болушу мүмкүн. Же бир нерсе жетпеген адам болушу мүмкүн да. Сиз жолдошуңузга суроо берип көрсөңүз, просто эле мындай урушпай эле, просто эле сен ичкенде өзүңдү кандай сезесиң депчи. Эми сиз, конечно, психолог эмессиз. Просто ушундай сиз сурап көрсөңүз болот. Мисалы, жыргайм, эс алам деген болсо, мисалы, эс алам, эс алып өзүмө мындай көп көйгөйлөрдү унутуп калам деген болсо, анда жан дүйнөсүн ооруткан көйгөй десе, мисалы көп нерсени унутам десе, анда жан дүйнөсүн тынчтандырбаган бир көйгөй бар да. Ошол көйгөйдү таап иштөө керек. Мисалы, мен өткөндө Ош базарына бомждарга барып разбор кылдым го. Көрдүңүздөрбү? YouTube'да бар, Instagram'да бар, көрдүңүздөрбү? Эми ичкен адамдарга бардым да, барып алар менен сүйлөшүп отурганда бир баланын апасы өтүп кетиптир. Эненин сүйүүсүн мээрими жетпегендиктен аны арактан издеп жүрүптүр. Бир мырзага жолугуп, ал мырза менен сүйлөшүп отурсам, адамдар ушинтип неосознанно эле өзү билбей эле аракка кирип кеткенин байкабай калышат. Эгерде өзү менен ичсе, конечно, ал жактан чыгууга болот. Бир мырза менен сүйлөшсөм, ал мырза ата-энеси өтүп кеткенден кийин эле депрессия болот да, баарыбыз эле депрессияга түшөбүз ата-эне өткөндөнчү. Катуу депрессия, стресс болуп атып эле, ошондон чыга албай калыптыр дагы, ал жетпей, ошо менен эле аракка кирип кетиптир да. Вот ушундай ситуациялар болушу мүмкүн. Сиздин жолдошуңуздун жашоосунда ушундай нерсе болушу мүмкүн. Ал жолдошуңуз тараптан аны өзү иштейт. Эми сиз тараптан эмне үчүн сиз именно ошондой мырзага чыктыңыз? Сиздин ата-энеңиз кандай эле, атаңыз иччү беле, кандай болчу? Ооба, там ичет эле. Башында ичет эле, кийин ичпей калган. Да, анда демек сиздин жолдошуңузда деле ошондой болушу мүмкүн. Эгерде атаңыз ичкен болсо, ошондой мынтип байкасаңыз, көбүнчө жолдош атанын эле немесин көрсөтө берет, жашоосун. Берим келди эле ушул эмени ушу психологиядан изилдеп көрдүм. Ичкен акеси же таятасы либо атасы ичсе, ошол ситуацияга туш болот экен. Анын причинасы кандай болуп калат деген суроону бергим келди. Айтып атпайм, мен причинасын азыр эле сизге буга чейин айтып кеттим. Эми сиз тараптан иштөө. Сиз жолдошуңуз менен, эми жолдошуңуз болбогону сиз иштей албайсыз. Анын өзүнүн көйгөйлөрү бар да. Сиз өзүңүз тараптан иштей турган болсоңуз да, эмне үчүн сизге ушундай эркекке турмушка чыккан выгодный болду? Биринчиден, экинчиден, эгерде апаңыздын жолдошу, сиздин атаңыз ичкен болсо, демек сиз деле апаңыздын жашоосун кайталай бересиз. Апаңыздын жашоосун кайталай бересиз. Мисалы, атаңыз ичкен, эчтеген ойлогон эмес, көбүнчө ичкилик эле берилип кете берген, апаңыз жанталашып оокат кылган. Эртең сиз деле точно апаңыздай болуп эле, жолдошуңуз көбүнчө тияк менен элек боло берет, сиз бияктан оокат кылып жүрө бересиз. Точно апанын эле жашоосун кайталайсыз. Муну бизде лоялдуулук деп коет. Разбор кылса болот, иштесе болот, бирок бул жерде, конечно, биз сизге ой жок, мен сизге понтип разбор кылып коем, анан сиз жолдошуңуз ичпей калат деп сизге эч ким айта албайт. Биз баардыгыбыз тең эле разбор кылабыз. Ошол разбордо чыккан причина менен иштейбиз. Сиздин полеңиз кандай трансформация болот, аны сиз өзүңүз былайча айтканда 50/50. Түшүндүңүзбү?
Вот именно Мысалы, ошол разбор боюнча ошончун айтып атпаймынбы? Мисалы сиздер мага келе албайсыздар, мастерге мисалы ар бир разборго сиздин балаңыз болсо, азыр үйдө отурсаңыз, жолдошуңуз ичсе, ар бир разборго акча таап, разбор алып туруш бул чынында эле биринчиден өзүбүзгө уруксат бере албайбыз, акчага табылат. Экинчиден түрдүү каршылыктар иштей берет. Ошон үчүн биздин кеңешибиз үйрөнүп алганыңыздар эле жакшы. Эми аны, конечно, сиз азыр ниет кылып койсоңуз, Кудайым сизге жол берет да, кайсы бир күнү жолуңуз ачылып, балким үйрөнүп деле калышыңыз мүмкүн. Эң башкысы ниет кыла бериңиз, билим алыңыз только, мейли билим алып эле өзүңүз менен иштеп эле, ошондой күйөөгө тийгениңизге ыраазычылык айтып эле, зато балаңыз бар, ошол күйөөңүз болбосо каяктагы бала болот эле сизде да. Ыраазы болуп эле күйөөңүздү кабыл ала берсеңиз эле, ал бир күнү балким өзү эле таштап калат. Мейли? анан мындай карызга кирип кетип, мындай бирдеке окусам деле аркасына кетип эле ушундай болуп атат да. Интернеттен акча табууну үйрөнүп, башка нерселерди кылсам дагы карызга кайта эле карызга кирип кетип атам. Карызга кирип кетип атканыңы биз кайсы учурда карызга кетебиз? Биз башкалардын жоопкерчиликтерин алып алганда карызга киребиз. Мисалы сиз мурун апам, атам, ой кокуй, алар кандай жашабайт, ал тиги апам кантет, апам кыйналды деп апаңыздын жоопкерчилигин алып аткан болсоңуз, азыр жолдошуңуздун жоопкерчилигин алып атасыз. Биз иерархия боюнча өзүбүздөн улууларды, өзүбүздөн чоңдор үчүн жоопкерчилик алганда же балдарыбызга да можно. Чоңоюп калган балдарыбызга деле жоопкерчилик алып кереги жок. Анткени анын дагы өзүнүн Кудайым берген жашоосу, тагдыры, жашоосу бар да, өзүнүн жашоо жолу бар. Сиз башкалар үчүн жоопкерчиликти, ролду өзүңүзгө алып алганда карызга киресиз, минуска кирип кете бересиз. Энергияңыз сиздики минуста. Себеби постоянно күйөөңүздү ойлонуп атасыз, постоянно ичпей калсын, тигиндей болсун, мындай болсун, апам мындай болсун, атам мындай болсун, элдин баарын өзгөртө бергенде карызга киресиз. Эч кандай мындай таасир кылбайт да, ичсе деле көңүлгө тийбей калган. Просто азыр 2 инилерим бар, ошолордун немесине көп боорум ооруп, мындай жакшы болсо экен же мен дагы иштеп Да, вот, ошо инилериңизди кой беришиңиз керек. Алардын өзүнүн жашоосу. Сиз иниңиздин атасы да эмессиз, апасы да эмессиз. Жана сиз аларга эчтеке кыла албайсыз. Ал бир гана Кудайымдын колунда, анан ата энесинин жоопкерчилигинде. Жоопкерчилик сизде эмес. Сиз өзүңүздүн кучактап отурган балаңызга жооп бериңиз, ошого сүйүү бериңиз, ошонун жашоосун ойлоңуз. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө ойлонушуңуз керек. И өзүңүз жөнүндө. Ошондо бактылуу айым болосуз. Ошондо сизде баары жакшы болот. Хорошо? Рахмат сизге. Рахмат сизге да, рахмат. Жакшы туруңуз. Баптыр, буюрса сактыгыңызга окуйм деп чоң ниеттерди кылып атам. Да, келиңиз. Рахмат. Так, давайте айымдар, кимде дагы кандай суроолор бар, берсеңиздер болот. Так, кандай максат коюшумду билбейм. Эмне кылыш керек, мага эмне керек экенин деле билбейм дейт. Эмне иш кылышты деле билбей жатам, жасаганда деле бесполезный эле болуп жүрөм. Мунун дагы себеби болот, негизичи ушундай жашоомдо мындай бир түшүнүксүз эле жашоодо жашап атам дегендерге деле эгерде диагностика кылып себебин тапсак, болот да, негизи болот. Эч нерсеге көңүлү жок да. Себебин тапса болот, иштесе болот. Демек сиз кандайдыр бир башыңыздан кандайдыр бир депрессия, бир стресс абалы болгон болушу мүмкүн. Акыркы эгерде ушундай сурооңуздар болсо баарыңыздарга. Акыркы сиздики ушул абалыңыз качан башталган? Жана ошол учурда жашооңузда кандай окуя болгон? Сиз үчүн больно болгон же сиз үчүн бир стресс, депрессия болгон? Мындай учурларды даже психологдор научный деңгээлде доказать этип дагы көрүшкөн. Иштөөгө болот. Биздин эмоционалдык түрдүү
подавленность деп коет, вытеснение деп коет да. Ошол учурдагы биздин эмоцияларыбыз, болдорубуз сыртка чыга албай калган учурда бизде ушундай кандайдыр бир нерсеге камалып калгандай болуп эле адаша беребиз. На самом деле сиздин подсознанияңызда ушундай терең катылып жаткан бир боль бар же бир окуя бар. Ошону көрсөңүз болот. Кечеги видеону кайсы жерден көрсөң болот? Инстаграмдан көрсөңүз болот. Вот ошон үчүн ошол учурдагы сиздин жашооңузда стресс, боль болгон ситуацияны эстеңиз жана ошол ситуацияны проживать этип, эмоцияңызды сыртка чыгарышыңыз керек. Койдум, эмне кылсам болот дейт. Сиз эмнени түшүнүшүңүз керек? Кайын журтуңузду кабыл ала албаган сайын сиз бир эле кайненеңизди, бир эле кайнсиңдиңизди, бир эле кайын журтуңузду эмес, сиз элестетиңиз, жолдошуңуздун аркасында 254 адам бар. Вот ошол 254 адамды кабыл ала албай жатасыз. 254 адамды өзгөрткүңүз келип атат. Эгерде ошончолук энергия сизде миллион болсо, анан жашооңуздагы миллион жыл жашай турган болсоңуз, анда өмүр бою ошол 254 кайын журтуңуздун жашоосун өзгөртөм деп жашай берсеңиз болот. Бул жерде дагы чечим кабыл алышыңыз керек өзүңүзчү. Анан жок, менин өмүрүм мынтип караганда Кудайым берген канча жаш болсо да ошону эле жашайт жана ошол жашоомду өзүм үчүн арнап, өзүмдүн балдарыма жакшы нерсе калтыргым келет десеңиз, да, пожалуйста, анда ошол 254 адамды өзгөрткөндү токтотосуз. Кандай болсо ошондой кабыл аласыз. Анткени биз кабыл албаган сайын биз аларга андан бетер жакын боло беребиз, энергиябызды бүт ошол жака кетире беребиз. Вот ошон үчүн чечим кабыл алышыңыз керек. Бул жерде азыр бир гана сиздин жоопкерчилигиңизде. Же ошол жака кетиресиз энергияны, же өзүңүздүн жашооңузга, балдарыңызга кетиресиз. Выбор бир гана сиздин колуңузда. Хорошо? Болуп кетип атам дейт. Өкүнүп, өзүмдү жемелеп жаман көрүп атам. Апам мага капа болгондой боло берет. Капасызбын десем, жок дейт. Точно менин абалым болуп атыптырсыз. Мен да ушинтип баламды урчумун аябай, кайра күнөөлөчүмүн, бирок такыр өзүм алым жетчү эмес. Менин эмоциям аябай жабык болгон экен. Мен кайсы бир учурда эмоциямды жаап койгон экенмин да. Мисалы ата-эне тыйган учурда, ата-эне урушкан учурда биз алар бизди эмне деп, алардын өздөрүнүн эмоциясы жабык да. Алар прям бизди жаман болсун дебейт, бизди жакшы жака тарбиялайт. Бирок ошол тарбия берип жатып эле бизди жаап кое беришет да. И анан да, пожалуйста, эмоцияңызды менен иштешиңиз керек. Сиз и анан не деп жаздыңыз дагы? Апаңызга капа болосуз. Апам капа болот. Апам мага капа болот деп ойлойсуз, демек сиз өзүңүз апаңызга капасыз. Ошону айта албай эле сиз апа капасызбы дей бересиз да. Хорошо. Давайте разборго чыгыңыздар. Разбор депчи комментарийге жазыңыздар. Ал эми мен сиздерге бул жактан талдоо чебери боюнча маалыматты берип өтөйүн. Талдоо чебери курсубуз буюрса 1-октябрь уже мына бир жумадан кийин башталат. Бизде уже бұрын кылгандар, толук төлөм аткаргандарга уже талдоо чебери методикасы ачылды. Трансформация курсу 1 жылга доступка белекке берилди. 2 ай бою октябрь, ноябрь биз сиздер менен буюрса иштейбиз. Мен сиздерге разборду жасаганды өзүм үйрөтөм. Азыркыдай диагностикаларды дагы үйрөтөм. Билим аласыздар. Балдарыңыздарга, өзүңүздөргө, жакындарыңыздарга разбор жасаганды үйрөнүп алсаңыздар болот. Разборду мен дагы сиздерге окшоп эле 0-дон келип эле разбор жасаганды өзүм үйрөнгөнмүн. Разбордун 2 тарифи бар. Бири өзүм үчүн деп, өзүңүздүн жашооңуздагы азыркы окшогон көптөгөн көйгөйлөрүңүздү чече албай жаткан болсоңуз, анда чечиш үчүн өзүңүз үчүн окуп алсаңыз болот. Ал жакта сертификат берилбейт. Бирок сабакты как положено эле өтүлөт.
2 ай бою окуйсуз бизди менен, жана сабактар сизге талдоо чебери 1 жылга сизде доступта калат, жана трансформация курсу сиздерге 1 жылга доступка берилет. Жашоо өзөгү курсунун катышуучулары үчүн бизде азыркы учурда жашоо өзөгү курсунун катышуучуларына 50 000 сом рассрочка бар. 3 айдан 6 айга чейин М+ кеш тую менен алсаңыздар болот. Жана дагы эң сонун тариф бар. Мен билимдүүмүн, мен психологияны качантан бери окуп жүрөм, уже өзүм деле психолог болуп калдым, ушу документим эле жок, сертификатым эле болсо десеңиздер, анда бул сиздер үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Эгерде классикалык психолог болсоңуз да, мисалы мен азыркы учурда классикалык психологияны окуп атам, ушул эки методиканы аралаштырганда прям аябай прям мощный сонун нерсе билим болот экен. Ошол эле учурда сиздер билимиңиздерди ишке ашырып, ошол билимиңиздер менен башкалар менен бөлүшсөңүздөр болот. Талдоо чебери методикасын 1 жылга 2 ай мен менен чогуу окуйсуздар. Мен өзүм сиздерге разбор жасап берем, өзүм сиздерге үйрөтөм. Сабактар 1 жылга доступта болот. Жана сиздер бул VIP тарифинде 2 сертификатты аласыздар. Эл аралык академия, Международная академия мастер разборов деп ошол жактын сертификатын аласыздар. Менин талдоо чебери курсум сиздерге 1 жылга доступка берилет. Инна Тилашинованын курстары доступка берилет. Жана менин продюсерим Кундуз Таштанованын курстары дагы сиздерге белекке берилет. Кантип онлайнга чыгам, кантип Instagram иштедем, кантип разборумду сатам дей турган болсоңуздар, пожалуйста, келсеңиздер болот. Жана бул жакта дагы жашоо өзөгү курсунун катышуучулары үчүн 150 000 сом, ал эми сырттан келсеңиздер 180 000 сом рассрочка бар. Кеш тую М+ менен алсаңыздар болот. Разбор деп жаза бериңиздер, мен сиздерди разборго чакырам. Так, жана ошондой эле менин көптөн бери окуп жүргөн окуучуларым бар да. Эгерде сиз мен ушул методика мага аябай жакты, аябай терең окуйм дей турган болсоңуз, анда сиз именно ушул билимди алсаңыздар болот дагы, амбассадорду окусаңыздар болот. Жана ошондой эле талдоо чебери бул 2 айлык курсунда сиздер ушундай 2 сертификат, эл аралык сертификатты аласыздар. Жана ушул сертификаттардын негизинде разбор жасай аласыздар. Бул өзүңүздөрдү сынап көрүүгө дагы аябай чоң жардам берет. Бул меники эмеспи? Эгерде сиз башкалар үчүн колдонбосоңуз, анда өзүңүз үчүн колдоно берсеңиз болот. Так. Ал жакта жандуу 4 жолу жандуу жолугабыз сиздер менен ал жакта мен дагы жандуу жолугуп, прям баардык сурооңуздарды жеке менин өзүмө берип иштесеңиздер болот. Эгерде талдоо чебери боюнча маалымат алгыңыз келсе, комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар. Менеджерлер дароо сиздер менен байланышып сиздерге толук маалымат берет, жана катталганга дагы жардам беришет. Жана бул реквизиттер боюнча бүгүн акыркы күн именно акция боюнча бүгүн 5 000 сомдон брон кылсаңыздар, бул реквизитке которуп өзүңүздөрдүн азыркы бааны сактап калсаңыздар болот. Сонун суроо бердиңиз. 2 айда иштеп, 2 айда үйрөнүп разбор кылып кете алабызбы деген суроо келди да, аябай сонун суроо. Мен өзүм азыркыга чейин айтып жүрөм. Эгерде мен бул методиканы окуп эле, өзүмдүн бизнес, мен бул методикага өзүмдүн бизнесимден келгем. Кайра эле ошол бизнес менен кетип калсам, мен азыркыдай бул методиканы өздөштүрүп кетмек эмесмин. Мен бул методиканы качан өздөштүрүп кеттим? Практиканын негизинде өздөштүрүп кеттим. Мисалы, врач 8 жыл бою мединститут окуду дейли да. Ал врач 8 жыл бою окуган специалистти сиздер күчтүү врач деп айта аласыздарбы? Ал дароо иштеп кетет деп айта аласыздарбы? Албетте жок. Ага эмне керек? Практика керек. Ал канчалык оорулуулар менен больницада, түрдүү поликлиникаларда иштеген сайын ал эмне болот? Такшалат, тажрыйба алат, такшалат, и анан күчтүү врач болуп чыга алат да. Эгерде ал 8 жыл бою окуп жүргөндөн кийин базарга чыгып кетсе же башка жумушка кетип калса,
эмне болот? Ал врач деген аты калат, бирок эч кандай эчтеке билбей эле калып калат. Эмне оору болгондо эмне болот, кандай болгондо кандай болот, билбей эле калат. Ошол сыяктуу сиздерге биз дароо практиканы жасатабыз. 2 айдын ичинде и сабак болот, и сабактардын баардыгы практика болот. Мен биринчи сиздерге өзүм разбор жасап берем, андан кийин сиздер уже бири-бириңиздерге жасап баштайсыздар. Группанын ичинде 10 адам болот, и ошол жакта бири-бириңиздерге эле, мисалы 10 кыз болсо, бири-бириңиздерге келе кыздар, мага разбор керек, мага деп эле бири-бириңиздерге жасай бересиздер. Практика кошумча болгон, кошумча берилет. И анан жок, мен мындан да өздөштүрөм десеңиздер, пожалуйста, анда VIP тарифине келсеңиздер, ал жакта сиздер уже дароо эле клиентке 500 сомдон, 1000 сомдон алып эле практика үчүн, такшалыш үчүн жасай берсеңиздер эле үйрөнүп каласыздар. Менин дагы биринчи разборум 500 сом болгон. Азыркы акча менен 50 сомбу дейт да. Бул өзүм үчүн тарифи 50 миң, ал эми VIP тарифи 150 миң. Мен биринчи разбор жасаганда мен дагы сабактарды башында 150 миңге сатып алгам, андан кийин уже миллиондогон акчаларга ушул эле методикадагы билимдерди сатып алгам. Азыр дагы амбассадорлукту 2 миллионго сатып алгам, элестетиңиздер да. Бул сабактын ошончолук баалуулугун билген сайын мен ошончолук акча жумшаганга даярмын. И биринчи 500 сомго разбор жасаганмын, андан кийин дагы 500 сомго жасаганмын, андан кийин 1000 сомго. Ошентип разборумдун баасы акырындан көтөрүлгөн. И мен 500 сомго жасаган адам барып туруп, ал 5 адамга айтат. Дагы 500 сомго жасаган адам барып 5 адамга айтат. Ошентип мен акырындан клиенттерди да тапканмын, өзүм такшалганмын. Мен такшалган сайын еще плюс билимимди да күчөткөнмүн. Дагы кымбат билимдер сатып алгандан баштап уже опытный болгон сайын, билимдүү болгон сайын менин дагы баам жогорулап кете берет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эгерде акча иштейм, мен разбор жасагым келет десеңиздер, анда сиздер, конечно, VIP тарифке келгениңиздер жакшы. Хорошо? Комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар болот, и ал жактан толук маалымат ала аласыздар. Давайте разборду улантабыз. Сиздер менен дагы 20 мүнөт убактыбыз бар. 20 мүнөттө бою сиздер менен мен чогуу отурам. Так. Россияда жашагандар кантип үйрөнөбүз дейт да. Россияда жашаган бизде окуучуларыбыз абдан көп. Россияда жашап, ал жактан разборлорду алып, өздөрү менен иштеп, Кыргызстанга көчүп келген да окуучуларыбыз бар. Талдоо чеберин окуп, бизнесте окуп, ал жактан Кыргызстанга азыркы учурда келип, бул жакта жашап, разбор жасап жаткан айымдар бар. Андыктан сабактардын баардыгы айтмакчы онлайн болот. И анан сиз же өзүнчө окуйбузбу дейт. Онлайн болот. И сиздер менен биз Москвага барганда жолуксак болот. Буюрса Москвада да ретрит кылабыз деген пландарыбыз бар. И сиздер анда онлайн толук кандуу бүт маалыматтар берилет. Анан 4 жандуу жолугушуу ал белек катары берилет. Эгерде сиз келе албасаңыз жандуу жолугушууларга, анда сизге биз сертификатыңызды онлайн жөнөтөбүз, и ошол жактан эле алсаңыз болот. Так, бизде азыркы учурдагы потокко Америкадан окугандар бар, Турциядан окугандар бар, Москвадан окугандар бар. Ошон үчүн толук мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Психологияны кошуп окуйбузбу сизден же өзүнчө окуйбузбу дейт. Эгерде сиз талдоо чеберин үйрөнүп алып, мага жакты, аябай мен разбор кылгым келет дей турган болсоңуз, анда сиз өзүнчө эле окуй берсеңиз болот. Анда мага окшоп, мисалы мен бул психологияда иштедим, разборду жасадым, өзүмдүн жашоомдо өзгөрүүлөрдү көрдүм. Көптөгөн окуучуларымдын результаттарын көрүп, мага жаккан үчүн мен азыркы учурда Москвада, анан Кыргызстанда эки жакта тең окуйм. Магистратурада анткени мага бул методика аябай жакты. Эми илимий деңгээлде дагы алып чыгууну ниет коюп атам дагы, ошон үчүн окуп атам. Ал уже сиздин Анталия, Турциядан дейт. Анталия, Турциядан да катышса болот. Сиздин окуучуларыңыз барбы Москвада разбор алганга дейт. Москвада разбор алган окуучуларыбыз бар, жана онлайн дагы разбор алсаңыз болот. Так, сиңдим атамдар менен да атам эмне дейт, түшүнүксүз болуп калыптыр. Алардан капа болдум, менин артымдан сүйлөгөндөрүн угуп дейт.
Мгм. Болот. Гүлзада айым давайте чыгыңыз түз эфирге. Гүлзада Хаят деген айым экен. Хаят дейт. Гүлзада айым сизге келиңиз. Саламатсызбы? Сөзүңүз жакшы укпай койду. Комментарийди талдоо боюнча, разбор боюнча жазыңыздар комментарийди бул жака. Сиздер менен дароо биздин кураторлорубуз менен эле байланышат. Саламатсызбы, атыңыз кем? Саламатсызбы? Что-то аябай Саламатчылык, акырын атыңыз? окуңуз. Угуп атам, сиз да сүйлөй бериңиз. Азыр 1 минут. Наушник койбосом үнүң уругулбай калды мага. Хорошо. Пока бул жакта суроолорго жооп бере берейин анда. Сүйлөңүзчү. Сүйлөй бериңиз. Böyle Кыймылдабай отуруңуз. Сиз кыймылдаган сайын жыртып атат. Кыймылдабаңыз. böyle psikologlar менен окудум мен. Сабактарда. Ага. Телеграмдан да сатып алып окудум. Жазган сабактар. Ошол кандай десем, ошол моментте аябай жакшы болуп кетет, окубай калгандан соң түшүп калам да. Бул сабакты карап отурса, постоянно окуп жүргөн экен да, көп кишилер менен ушундай кыймылга чыгып окуган эмес. Да. Туура айтасыз. Анан мурда бир уккам ушу атакет менен иштөө, атаки деген. Анан баягы бир реклама келип калды ошо. Ага. Канча жылдан бери Анталияда кызмат алып, акчам каяка кеткан. Чындыгында былтыр көзүмдү жумуп эле фундамент баштадым. Быйыл болсо стенасын куруп, крышасын жаптым да. Таң калыштуу болду өзүмө деле, ушу көп бир нерселерди окуп ушу 2-3 жылдан бери ушуну жалмастым. Кээде укпай калганда башкача болуп калам, түшүп кетем. Да. Таарыныш менде аябай көп болгон, биринчи очередде атама менен атама таарыныш бар болчу. Эң биринчи эле апам деп жүрдүм, анткени көп кайнемде өскөнүм үчүн. Ошону менен кайра эле эме болгом да. Кайнем колунда чоңоюп жүрүп, таарынычты сознание унутуп коюп дегенде, мен унутуп коюптур. Карап анан бир күнү сабакта окуп эле мамамды Ташиня маманы уктум да. Ошону укканда эле мамам эмнегенин кайсы күндөрү таарынганы чыкты. Не болгондо таарып, жөнөкөй эле бир кичинекей бир нерсеге таарына бериптен бара берсе. 6-кыласта кайра мамам алган да. Келиңиз, эми сиздин курска окупсуз, да чындыгында сиз айткандай бул психологиялык билимдер бизге курал катары да дайыма керек болот. Ошондуктан мен эмне үчүн бүгүнкү күндө талдоо чеберин окуп алгыла деп айтып атканымдын себеби сиздер уже психологдун көз каранды болгонду токтотушуңуздар керек дагы. Өзүм мисалы мен бул методиканы үйрөнүп алгам дагы мен эч кимден көз карандысызмын. Эч бир психологдорду дагы ошон үчүн мен айтпайм, мен башка методиканы билбейм, анткени мен көрүнгөн психологиялык сабактарды окуй бербейм. Себеби ушул методиканы тапкандан буга чейин толтура методиканы окуганмын. Бирок сиз айткандай негедир мен издеген нерсени тапкан эмесмин. И ушул методиканы окугандан кийин мен таптым и токтотконмун да. Эми мен ушул методиканы эле тереңдетип, азыр уже илимий деңгээлге алып чыкканга аракет кылып атам да. Ошон үчүн окуп алгыла деп атканымдын себеби ошол. Эми айтыңыз, сиздин запросуңуз кандай? Кандай запросуңуз бар? Эгерде сиз чындыгында өзүм үчүн ушундай үйрөнүп алып, жашоомдо колдонуп тургум келет дей турган болсоңуз, анда да методиканы үйрөнүп алганыңыз жакшы. Меники боюнча акча блок деп ойлойм да, акчага келгенде калам.
Жакшы эле иштейм мен, жаман иштебейм, жакшы эле иштейм. Анан ушул эми мен ойлойм да, дагы өзүм дагы ушул силердей болуп иштеп кетсем, Акчадан кандай көйгөй болот сизде көбүнчө? акча бир күнү аябай, бир моментте аябай болот менде. Анан кайра эле бир маалда жок. Ушундай нерсе Аха, бар. да. А, атаңыз барбы, өтүп кеткен дедиңизби? Жакшы угулбай атасыз. Мен 3 айымда өтүп кетти. 3 айга Атаңыз. көргөн эмесмин. Папа, ата, ата. Аха. Сиз акча дегенде мен диагностика кылдым бул жактан. Бизде атайын ошондой психологиялык диагностика кыла турган биздин куралдарыбыз бар. Карточкалар деп коет. Акча дегенде сизде атага болгон ыраазычылыгыңыз, атага кандай ыраазычылык сезимдериңиз бар деген диагностика болуп чыкты да. Атага. Бизде өлүп каласың деген таарыш бар. Эгер сен бул дүйнөдөн кетсең, мен ушунча бакыттуу болбосмун. Мен даже жолдошум менен, жолдошум менен аябай аябай катуу ыйлагам. Эмне өлүп каласың, эмнеге кеттиң? Мен даже ишенчү эмесмин. Ага, хорошо. Түшүндүм. Ишене берчүмүн да, бар деп элечи. Келиңиз. Анда, да. Именно акча деген бул эркектин энергиясы да. Ошон үчүн атаңызга дайыма бул сиз айткандай бүгүн ыраазычылык айтпай эртең унутуп калып эмес, биз күндө ыраазычылык айтканды үйрөнүшүбүз керек атага. Вот атаңызга сиз ыраазычылык айткан сайын сиздин акчаңыз көбөйөт экен да. Анан менде да мындай сезим болуп атат. Сиздин ата тегиңиз күчтүү тектей сезимдер болуп атат да. Атам дагы, апам жактагы бирөөлөр убагында кетип баратып айтышканда, сен манаттын кулунан экенсиң деп. Калып калган элесиң, эмнеге бул жашоону көрүп атасың деп. Сен атаң жактагы манаттын кийин разбор кылып издештен көрсөң, сурашсаң, бул киши кайын журтум, бир балам бар, ошонун ата теги дагы манаттын. Да, ошону айтып атпаймынбы? Ата тегиңиз күчтүү болгон үчүн сиздин жашооңузда көп нерсе бар. Просто ошол нерсени ал ата тегиңиз күчтүү деген ал сиз да, өзүңүздүн турганыңыз. Сиз күчтүү адамсыз деген сөз да. Вот өзүңүздүн ошол күчтүүлүгүңүздү, ички күчтүүлүгүңүз бар да, ал сиз менен чогуу берилген да. Ошол өзүңүздүн ички күчтүүлүгүңүздү кабыл алышыңыз керек. Ошол күчтү сырткы дүйнөгө кабыл алсаңыз, анан сырт жакка чыгара аласыз. Сыртка чыгарыш үчүн сиз атаңызга ыраазычылык айтышыңыз керек. Биз атага ыраазычылык айткан сайын ата энеге текке деле ыраазычылык айта беребиз да. Вот ушундай биздин методикада окугансызбы, окуган эмессизби? Эмелериңизди, видеолоруңузду көрүп, ошолорду коюп жүрө берем да, Инстаграмдан көрөм, жолдо жумушка баратып көрөм, программаларыңарды көрөм. Алдыңызда бир фигура турат деп айтам мен. Сезип көрүңүзчү ошол фигураны. Фигура деп айтайынбы? Же бирөөнүн элесиби? Фигура деп айтканда эле сизде кандай сезимдер пайда болду? Фигура деп айтканда ата жөнүндө болуп кеткен үчүн атанын фигурасы чыгып калгандай болду да. Ошол фигурага кандай болду сезимдериңиз? Ал фигурага жетпеген сезимдер. Дегендей, Чет шагаттап жете албай эле ошондой сезим пайда болду. Дагы эмне деп айткыңыз келди? Мен сизге баргым келет, сизди аябай жакшы көрөм. Азыр ыраазычылык кайра ошону сразу мээме иштетип, кайра ошо ыраазычылыгымды айткым келди да. Хорошо, айтыңыз. Мен сизге абдан ыраазымын. Ушул дүйнөгө келгениң үчүн.
şu dünyoga meni jaratıp sebepkar bolgonu üçün Abjan Gaziman şu nerselerdi көп ayткым келет да. Kucактагым келет. Кандай десем, жыты кандай экен Хорошо. билбейм да, чувствую да, мындай жайына калып чувствую да, что он рядом деп, всегда рядом. Потому что көп кыздардан мындай бир нерсе болуп чыгып кетем, айтам постоянно. Эми айттың, эми элестетиңиз. Эми канча күн ырасылык айтышыбыз керек, күндө айтышыңыздар керек. Эми элестетиңиз, атаңыз сиздин денеңизде бар. С правой стороны. Сиз бул атаңызсыз. Оң жакта. Да. Прям чувствовать этиңиз. Кандай эмнени сезип атасыз оң тарапта атаң? Жакындык. Толук уже мындай жарым жаштай болуп жүргөн жарым толук болду эсептелет. Эми ушул сезимдериңиз эсиңизге сактап. Мендеги сезимдер дароо оң тарабымда дароо бир чоң бир канат пайда болгондой. Эми биз диагностикада түрдүү элестер менен, образдар менен көрөбүз, это нормально да. Ал эмнени билдирет? Канат. Күчтүүлүк бул. Ата тегиңиздин, атаңыздын ушундай бир күчтүү адам экенин кабыл алышыңыз керек. Жаратканыма ушундай күчтүү атанын кызы кылып бергенине ыраазычылык айтышыңыз керек. Дүйнөдөгү эң кымбат нерсе сиз үчүн эмне? Ден соолук. Дагы. Ден соолук. Ата эне. Өзүңдүн балдарың. Мен бир балам болгон үчүн балам деп айтам мен үчүн. Бир туугандарым, эң жакшы көргөн адамдарым, жакындарым, тааныштарым. Ошолор мен үчүн кымбат. Көрдүңүзбү? Өзүңүздө фокус жок. Дароо эле ата энем, балдарым, тааныштарым, жакындарым деп. А где вы сами, где? Өзүмдө фокус жок. Сиздин дүйнөдөгү эң кымбат нерсе сиз үчүн бул сиздин жашооңуз, өмүрүңүз. Сиз жок болсоңуз, сиздин балаңыз да ойлонуп деле кереги жок болуп калат. Ал нерсе менин башымдан өткөн да. Мен өлүп баратам, еще ойлоп коем го, балдарым кантет деп. Мен өзүмдү ойлобосом, өзүмө жардам бере албай жатсам, зачем мен балдарымды ойлогонум? Мен по-любому кетип калат турбаймынбы? Кой, мен балдарыман мурун өзүмдү ойлошум керек турбайбы? Өзүмдүн өмүрүмдү сактап алышым керек экен. Өзүмдү жакшы көрүшүм керек экен. Мен өзүмдү жакшы көрүп, өмүрүмдү сактап, ден соолугум чың болуп, маанайым жакшы болуп турса, мен балдарыма по-любому берет экенмин өзүмдө бар нерсе деген осознанность келген да магачы. Вот ошол нерсе болуш керек сизде да. Эми ушул дүйнөдөгү эң кымбаттуу нерсени сизге ким берди? Ата эне. Вот ошол атаңызга ошон үчүн ыраазычылык айтышыңыз керек. Хорошо. Түшүндүкпү? Ыраазымын сизге. Өзүңүз айткандай туура байкапсыз, азаматсыз, психологияны окуган сайын аябай сезимдүү болуп, аң сезимдүү болуп, көп нерсени түшүнүп калабыз, жашообузду жакшы жакка короп жумшаганды үйрөнөбүз, жакшы жакка бурганды үйрөнөбүз. Азаматсыз окуп келе жатыпсыз, бул абдан сонун чоң опыт. Эми сиз мындайча айтканда, мен жана айтып атпадымбы? Уже мастер эле болуп калыпсыз, почти психолог эле болуп калыпсыз. Сизге сертификат менен эле бир күчтүү билим керек экен да. Ошон үчүн талдоо чеберин окуп алыңыз, үйрөнүп алыңыз, разборду жасаңыз и, пожалуйста, разбор жасай берсеңиз болот. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Билбеген нерселерден да көп нерсе билип алдым. Алла разы болсун. Ишиңиз ийгилик да. Обязательно окуганга аракет кылам сизге. Рахмат сизге. Күтөбүз сизди. Ар бир сөздөрүңүз Аллах разы болсун. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуз.
Так, давайте дагы бир разбор кылалы дагы. Анан ошо менен бүгүнкү разборго чыккандан коркуп жатам деп атасызбы? Тартынып жатам дейт. Давайте сиздин сүрүңүздү жеңели. Разборго чыккандан тартынып жатам деген айымды чакырсак болобу экен түз эфирге. Сиздин коркуңузду жеңели да. Так, давайте. 11 касыбыты окууга тапшырганга шаарга келгенде агай өгөй эненин колуна келгем. Ошол кезде апама көп тарыжымын. 5 жыл окуу жайда аяктагандан кийин турмушка чыктым. Жолдошум бир туугандарымдан баптист болгондор бар экен. Ошол үчүн өгөй энем мени ажыраштырган. Боюмда дейт. Боюмда болгон дейт. Өзүңүздүн апаңыз өгөй апам деп атасыз да. Бул эмне максатта айтып атасыз? Эмне каалаганыңыз эмне? Мага разбор берсеңиз го дейт. Закон не может присоединиться. Хорошо. Давайте сизге разбор кылалы. Анда Семетей Гүлбү Чолпонбек кызы дейт. Ой, чото сизди разборго чакыра албайт экенмин. Сиз мага катталбасаңыз сизди разборго чакыра албай калам мен. Так. 10:30 болду. Биз сиздер менен жыргап разбор кылып отурабыз. Мага дейт. Давайте мага деген айымды чакыралычы. Жазгүл 6957 онлайн бизнес деп айтышыңыз. Менимче сизди ушулга чейин да чакырсам керек эле. Жазгүл айым, чыгыңыз. Амирова, Чынара Амирова давайте чыгыңыз, хорошо? Чынара Амирова. Разбор сиздерге жагып атабы, эмнени түшүнүп атасыздар, кандай инсайт алдыңыздар, комментарийде бөлүшүңүздөр. Анткени канчалык бул жакта сиздерге жагып атабы, сиздердин оюңуздар мен үчүн абдан маанилүү. Саламатсыздарбы? Кандай иштер? Келиңиз, атыңызды айтыңыз, запросуңузду айтыңыз. Менин атым Чынара. Жашым 43-тө. Ошо запросум туугандар менен атам өтүп кеткенден кийин ошо тууганчылыктын арасында чөтө түшүнбөстүктөр болуп калат да. Анан кечеде ретритке барып келдим эле го, ошодон барып келгенден кийин эле үнүм такыр чыкпай өчүп калды да. Мына 3-үнчү күнбү? Бүгүн азыр зорго кыр болуп үнүм чыгып калды, вообще үнүм өчүп калды. Да, это нормально. Анан тока ооруп калышыңар мүмкүн, деп калышыңар мүмкүн деп айттыңыз. Анан тока суу ичкиле дедиңиз. Макулду. Анан эртең таңкы 5ке жашоо өзөгүнө катышкан окудам да азыркы учурда. 5те туруп, бар жокту аткарып нерсе кылган. Клин вышибает, муздак суу иче берейинчи мейли деп муздак сууну алалы уртап. Бүгүн кичине үнүм чыгып калды. Шүгүр. Да, сон. Туугандарыңыз менен атаңыз өтүп кеткенден кийин мамилеңиз жакшы болбой атабы? Ошондо, получается. Апаңыз өтүп кеттиби? Жок, апам кече жакында өттү. Эми 5 ай болду. Ошол атам өткөндөн кийин кыйла оор болуп кетти да. Анан сиңдим эле мындай прям өтө эле катуу эле мындай башка бирөөлөрдөн уктум да. Болсо мен өмүрүмдө вообще оюмда жок нерселерди уктум да. Азыр бирөөлөр жазса, анан ошол эсиме келет да. Буга чейин мен аларды ойлобойт делем, нерсе кылбайт делем. Анан эртең дагы мына туугандарыбыздын өтүп кеткен 40-ы болуп атат, барсамбы же барбасамбы деген ойдо калып, анан саат Кимдин таңга туугандары барам менен? деп. Атаңыздын туугандары мененби же өзүңүздүн бир туугандарыңыз мененби? Өзүмдүн бир туугандарым менен. Бир тууганым указ өтүп кетти, ошонун эмесине барам, 40-ына барам.
өзүңүздүн бир туугандарыңыз менен мамилеңиз жакшы болбой жатат. Атаңыз өтүп кеткенден баштап. Туурабы? Аха, хорошо. Ошол атаңыз өтүп кеткен учурда кандай сиз тараптан эмне болбой калган, эмнени жасай албай калгансыз? Кандай мындай бере албай калган эмне болгон сиз тараптан? Өкүнүү, эмне үчүн өкүнгөнсүз? Эч нерсеге өкүнгөн эмесмин. Атам мени окутуп мени нерсе кылган. Атамы өзүм акыркы сапарга узаткам, чогуу болгом, больницаларга өзүм көрсөтүп жүргөм, дайым жанында болгон. Атамдын зыйнатына дагы өзүм тапкан нерсем бар жогун жумшаганмын. Эч кандай Хорошо. атам кылган эмесмин. Хорошо. Сиз врачсыз да? Эмне врачсыз? Кесибиңиз? Семейный врач, инфекционист. Спец. Сиз өзүңүз больницага чуркап көрсөткөн сиз болгонсузбу? Врач болгондуктан, ошол лечение кылган учурда эмнеге жардам бере албай калгансыз? Акыркысында комага түшүп калганда. Эмне болуп ооруган? Давлениясы, почечный давление болчу. Давлениясы резко 235ке көтөрүлүп кетти, гипертонический криз болду, комага түшүп калды. Комадан чыгып өтүп кетти. Мен азыр алдыңызда бир фигура деп айтайын, ошол фигурага болгон мээңиз иштетпей эле просто сезимдерди айттыңызчы. Фигура оң тарабымда турат. Сезимдериңиз кандай болду ал фигурага? Ысык болду. Жылуулуктар турат. Ал фигура сизге жагып атабы? Эмне деп айткыңыз келди ал фигурага? Сагынуу, ыйлагым келди. Сагыныч, Хорошо. Хорошо, айтыңыз, сагынып, атам эсти сагындым. Ал фигуранын аркасынан атаңызды көрүңүз. Атаңызга айтыңыз, атам эсти сагындым. Мен сизди сагындым. Дагы эмнелерди айткыңыз келет атаңызга? Атаңызга айта турган сөздөрүңүздү айтыңызчы. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Ата, мен сизди сагындым. Сиздин мага көргөнүңүздү сагындым. Дайым пешенемен жүзүмөн сүйүп, сен менин кичинекей кызымсың деп өп чыттаганыңызды сагындым. Кандай ошончо эркелетчү. Айта бериңиз. Ата-энеңерге ыраазычылык жаз деп нерсе кылганыңызда көнүгүп отура албайм. Атама айттыңыз го, мен өзүм атама эмне үчүн айтам? Көрдүң зорго сүйлөдүм дедиңиз эле. Өзүм отуруп алып, мен дагы атама ыраазычылык жазайынчы деп отурсам, биринчи отуруп эле жазганымда 39ту жаздым да. Анан бирөөсүн эстеп жазган сайын дагы экинчи жакшылык нерсеси келе берет экен да, эсиңечи кайра жазып кете берет экенсиң. Да, жүрөгүңүздөн чыга берет да, ошо жүрөктөн чыкканын асыл жазыш керек да. Эми поледе дагы бир фигура пайда болду. Ал фигура келгенде кандай болду сизде сезимдер? Алдымда турат. Жок. Мындай неприязнь. Эмне деп айткыңыз келди ал фигурага? Карагым келбей атат, көргүм келбейт. Эмне үчүн? Билбейм, какой-то отталкивает. Бул
отталкивать эткенге отталкивание эмне болушу мүмкүн? Защита или ревность или ненависть? Неприязнь просто. Просто неприязнь, да? Айтып көрүңүзчү, айткыңыз келген сөз айтыңызчы. Бул фигурага. Не нравится. Не хочу. Не желаю. Өзүңүздүн каалооңуз жок, аны көргүңүз келген жок, М, Сиз ошондой кичүү кызсызбы? Жок. Чоң кызымын. Абырт эң чоң кызсыз, Менден чоң 2 агам бар. Ошол 2 агаңыз менен жакшы болбой атат сезимдер, мамилеңиз. Ол 2 агам деле мындай турмуш жолуна улангандан кийин, өздөрү менен өздөрү болуп кеткенден кийин аялдары деле мындай да. Атам апам бар экенин деле мындай боор беришкен эмес. Ошо аялдарын угуп кеткен. Ошончо эле кетишкен. Көпө тең Россияда. Ага. Биякта 2 кыз эле карап жүргөнбүз. Азыр Атам ооруп сиңдиңиз колго менен түшүп кандай калганда олар мамилеңиз? келген. Ал мени түшүнбөйт. Мен айтканымды кабыл албайт. Эми ошол 3 бир тууган, ошондо 4 бир туугансыздар да? 4 бир тууганыңызды тең көрүп айтыңызчы. Ошондо сизден башка 3 бир тууганыңызды тең көрүп туруп айтыңызчы. Мен силерден атамдын сүйүүсүн күткөмүн. Бирок силер атамдын сүйүүсүн бере албай жатасыңар. Мен силерден атамдын сүйүүсүн күткөмүн. Бирок силер мага атамдын сүйүүсүн бере албай жатасыңар. Силер атамдын ордун баса албай жатасыңар. Силер атамдын ордун баса албай жатасыңар. Атамдын жоктугун мага андан бетер сездирип жатасыңар. Атамдын жоктугун силер андан беттер мага сездирип жатасыңар. Силер мага больно кылып атасыңар. Сиздер мага больно кылып атасыңар. Эми айтыңыз. Көрсө, мен адаштымын. Мен адаштым. Көрсө, менин атамдын сүйүүсүн бир гана атам берет экен. Көрсө менин атамдын сүйүүсүн бир гана атам берет экен. Силер болгону менин бир тууганым экенсиңер. Силер менин болгону бир тууган экенсиңер. Бир туугандарым экенсиңер да. Мен ар бириңердин кандай болсо ошондой кабыл алам. Мен ар бириңердин жашооңорду, силердики кандай болсо мен ошондой кабыл алам. Мындан ары атамдын сүйүүсүн силерден эмес, атамдын өзүнөн алам. Мындан ары атамдын сүйүүсүн силерден эмес, мен атамдын өзүнөн алам. Айтыңыз, жашооңузда көп кыйынчылыкты көргөн айым экенсиз да? Күчтүү айымсыз да? Мен сизди көрүп жүрбөймбү? Эми сизге айтарым, көп учурда өзүңүздү жертвага түшүрө бересиз да? Эмне үчүн мен ушинтип кыйналам? Менин үчүн жолдошум мындай, менин үчүн кыздарым мындай, менин үчүн балдарым мындай дей бересиз да? Всё, 5 минут. Сейчас берем, да? Вот, ошол жертвага түшкөн учурда сиздин энергияңыз минуска кете берет да. Андан бетер кыйнала бересиз да? Нет, жаным, дейм. Эми айтыңызчы, ушул башыңызды ушул убакка чейинки башыңыздан өткөргөн кыйынчылыктарыңыз сизге кандай тажрыйба берди? Ар бир кыйынчылыктын аркасында жакшылык бар деп, только Аллага үмүтүмүн коюп, мага Алладан башка эч ким жардам бербейт.
кайра эле Бир эле атамыздан Аллага ишенем. Алла дей беребиз да, биз анын аркасында атаңыз бар да, кайра элечи. Атамдан эле жардам күтөм деп атасыз да, кайра элечи. Ошол эле да подсознаниедагы боль да бул делечи. Албетте. Эми Аллах в образе папы, мамы да, вот ушундай эле да. Кандай тажрыйба Мында алдыңыз жашоодо өзүңүз? ушунча оор нерселер өткөн. Ошондо Кандай дагы мен кандай опыт алдыңыз? Опыт. Кандай опыт алдыңыз? чың алдым, чыйыр алдым. Только алдыга Эмнени? ойлогон максатымдын аркасынан ошол дисциплинанын негизинен еще вперед, 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 только вперед да. Вот только вперед дегенге үйрөндүңүз, э? Только вперед дегенди үйрөндүңүз. Эч кимге ишенбей, только өзүңүздүн күчүңүзгө ишенгенге үйрөндүңүз. Көп ушундай окуялардан дайыма бул мага эмне берип атат деп табышмакты чечкенге үйрөндүңүз, туурабы? Жаратканым бизге баягы сүйгөн пендесине кыйынчылыкты берет дегенди мен ушул моментте түшүнүп атам да. Биз канчалык кыйынчылыкты башыбыздан өткөргөн сайын ошончолук эмне кылабыз? Бышабыз, ошончолук болобуз да, жана аябай монтип прям немени деле, терини деле өлө прям сонун болуш үчүн жөн эле монтип ийлеп туруп анан кийин сонун жаркыраган тери чыгарат го. Вот сиз дагы, Кудайым дагы сизди ушундай кыйынчылыктар аркылуу сизди аябай бир чоң нерсеге даярдап жатат да. Ошол нерсени кабыл алышыңыз керек. Ушул убакка чейинки башыңыздан өткөргөн кыйынчылыктарды кабыл алышыңыз керек. Мамиледе кыйналып келесиз. Ар тараптан да. Анан атанын кызы болгон үчүн апаны кабыл алышыңыз керек. Себеби атаңызга көбүрөөк жакынсыз да, апаңызды көп чувство этпейсиз да. Айлы. Ошон көп учурда мамиледен жабыркай бересиз. Сиздин диагностикаңыз вот биринчиден ата, экинчиден тажрыйбага ыраазычылык айтышыңыз керек экен. Ушул убакка чейинки жашооңузду ойлоп көрүп туруп, прям ошол учурдагы жашап жүргөн, кыйналган, жерде болгон Чынарага ыраазычылык айтышыңыз керек. Азаматсың сен, ошончо нерсенин башыңдан өткөрдүң, бирок сен бардыгын жеңе алдың. Мен сага ыраазымын деп ыраазычылык айтып, ошол учурда Чынараны кучактап, өп, жакшы көрүп, ыраазычылык айтып, мындан ары биз мына ушундай сонун сабак алдык. Эми мындан ары только алдыга кетебиз деп. Хорошо? Рахмат. Азыр жашоо өзөгүндө окуп ушул ушундай кылгыла дегенде чында эч бир аял киши өзүн мактабайт экен да, өзүн ойлобойт экен. Да. Турмуш жолуна аттангандан баштап үй бүлөм, бала чакам, ата энем, анан мунун деп эле жүрө берет экенбиз. Өзүбүздү бир карап, даже көзгүдөн антип, өзүбүздү мынтип, өзүбүздүн көзүбүзгө карабайт экенбиз да. Шашылып эле чачыбызды угундук тарап бир адым жүрдүк. Кое нары ишке кетет экенбиз, болду келет экенбиз. Анан ошо жаш өзөгүнө келип, ар бир күндү таңкы 5те туруп, ар бир нерсеге уже маани берип баштагандан баштап, өзүңдү карап, бетиңди карап, мен киммин деп баштайт экенбиз да. Ошондон баштап анан өзүңдү ойлонуп баштайт экенсиң. Ага чейин нет. О себе вообще ойлонбойт экенбиз. Разым. Да. Хорошо. Азаматсыз, Алла разы сиз болсун. кичибайымсыз. Эми ошол күчүңүздү буга чейин алган, топтогон күчүңүздү эми мындан ары жакшы жактарга пайдаланганга ниет коюңуз. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Рахмат, жакшы туруңуз. Азаматсыздар, айымдар, караңыздар, биз чындыгында күндө өзгөргөнүбүздүн үстүнөн иштегенибиз да, күндө фокус койсок, күндө өзүбүз менен иштесек, чындыгында прям бир кадамдан болсо дагы өзгөрүп кете беребиз дагы. Мисалы мен 2021 жылдагы ызаткан такыр башка, даже ички дүйнөмдө, сырткы дүйнөмдө деле азыркы такыр башка да. Ошон үчүн билим алыңыздар, айымдар. Бул билимдер сиздерге керектүү билимдер.
Мен өзүмдүн жашоомду өзгөртүп көргөн үчүн силерге дагы бул билимди сунуштап жаткан учурум. Ошон үчүн мындай сонун мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыздар. Талдоо чеберинен күтөм. Өзүңүздөр жанатан бери айтып атасыздар, балдарым, ден соолугум, мамилем деп да. Вот ушул нерсенин баардыгына жардам бере алган бул билимдер. Эң сонун курал бул сиздер үчүн өмүр бою керектүү курал. Тем более бул билимди алып алгандан кийин сиздер дайыма пайдаланасыздар, разборду өзүңүздөргө жасайсыздар. Өзүм үчүн десеңиз алындай тариф бар. Мен башкалар эчтесем десеңиздер, анда VIP тарифке келсеңиздер болот. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Жакшы туруңуздар. Буюрса алдыда дагы сиздер менен көрүшөбүз. Ыраазымын баарыңыздарга.